Араван районунун Аксарай айылындагы 12 жаштагы баланын өлүмүнүн себеби аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 28-июнда Турмуш басылмасына Ош ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда маркум АО аттуу баланын өлүмүнө шектелип кече 27-июн күнү 16 жаштагы ЮА кармалды. Тергөө ишинин жүрүшүндө маркум баланын үйүнөн 900 000 сомго жакын акча жоголгону аныкталды. Тергөө аракеттеринин жүрүшүндө Аксарай айылында жайгашкан бактын ичинде кылмыш иш боюнча далил буюм катары акчанын турган жери боюнча маалымат алынган. Аталган маалымат текшерүү учурунда маркум баланын үй бүлөсүнө таандык болгон бактын арасынан алардын үйүнөн уурдалган акчанын 783 500 сом алынган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин жүрүшүндө кылмышка шектелип кармалган 16 жаштагы ЮА Араван райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн кызматкери жактоочу УБ Жанат Таятасынын катышуусунда сурак берип, кылмышты мойнуна алды. Ал 25-июн күнү Аксарай айылында таякесинин акчасын уурдап жатканда анын уулу көрүп калган. Кылмышты жашыруу үчүн аны өлтүргөн. Маркум баланын үй бүлөсүнүн алма багы болгон. Кылмышка шектүү ЮА алар алма терегине кетет деп уурулукка барган. Ошол кезде үй ээсинин 12 жаштагы баласы үйдөн чыга элек болуп, кылмышты көрүп калган. Уурулукка келген жээн таягесинин баласына фокус көрсөтөм деп эки колун таңып, мууздап салган. 16 жаштагы шектүү 28-июн күнү Араван РИИБтин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.